Акшыдан өз ыктыяры менен депортация болгон мигранттарга $3000 берилет. Бул тууралуу өлкөнүн ички коопсуздук министрлиги билдирди. Акча мыйзамсыз жүргөн, жыл аягына чейин Акшыдан чыгып кетебиз деп катталган чет элдиктерге берилмекчи. Маалыматка караганда бул каражатка билеттин баасы да кирет. Мыйзамсыз мигранттар бул белектен пайдаланып, өздөрү депортация болушу керек. Себеби андай болбосо аларды таап, камакка алабыз. Ошондон кийин үйлөрүнө кайта албай калышат. Быйыл мартта Трамптын администрациясы өз ыктыяры менен депортация болууну жеңилдетүү үчүн CBP Home тиркемесин жаңылаган. Май айында ички коопсуздук министрлиги мыйзамсыз жүргөн бир кишини кармоого жана депортациялоого $17,000 кетээрин билдирген. Жыл башында кызматына киришкен Трамп мыйзамсыз иммиграцияга каршы чараларды күчөткөн. Жыл сайын 1 миллион келгинди өлкөдөн чыгарып туруу убадасын бергени менен азыркыга чейин 622 000 киши депортацияланды. Эмки жылы Вашингтон администрациясы мыйзамсыз иммиграцияга каршы күрөшкө жигердүү даярданууда. Бул максатта миллиарддаган доллар бөлүнүп, кармоочу жайларды, борборлорду ачуу, мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдү табуу үчүн компаниялар менен кызматташуу пландалып жатат.